Каржы министрлигинин алдында Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик сатып алуулардын деңгээлин өстүрүү темасында тегерек стол болуп өттү. Ага дүйнөлүк банктын өкүлдөрү, министрликтердин, мекемелердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаевдин айтымында, мамлекеттик сатып алууларда болуп жаткан көйгөйлөрдү жоюу үчүн атайын программа кабыл алынып, аны ишке ашыруунун үстүндө аракеттер болуп жатканын билдирди. Дүйнөлүк банкта айтып кеткендей, көп жумуштарды жүргүздүк. Дагы мындай бир альтернативный закупка деген бир жаңы понятие киргизип атат, аны да биз изилдеп көрөбүз. Эң негизгиси мен айткандай, мамлекеттик сатуулар боюнча бир ошо площадка түзүү, мындай ачык, айкындык, мындай утуп кеткен компаниялар өзүнүн жана коюлган классификация боюнча утуп кеткендер бул жакшы, а утулгандар ошону туура түшүнүп, арданбай ошого апарышыбыз керек да. Ошого биз объективдүү, таза ушундай бир площадка түзүп беришибиз керек. Экономика боюнча эксперт Жумакадыр Акенеевдин айтымында, буга чейин мамлекеттик сатып алууларда чоң катачылыктар орун алып келген. Тендер жарыяланган соң түзүлгөн комиссия өз кызыкчылыктарын көздөп, компаниялар менен ич-ара сүйлөшүп, өзүнчө бир келишим түзүп алышчу дейт. Дүйнөлүк практикада мамлекеттик сатып алуулар санариптик экономикалык аткаруу электрондук вариантта жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошол тажрыйбаны пайдаланбасак, кайра эле тендерден утулган компаниялар өз наразычылыктарын айтып, ишенбөөчүлүк көрсөтөрү анык дейт Жумакадыр Акенеев. Санариптик экономика аткаруу жасаш керек болуп атат да. Эч кимди жанагындай катыштырбай, болгон жанагы кандай мамлекеттик сатуулар болсо, ошолор жарыяланат да, анан интернет аркылуу жанагы эмелер берилет. Ачык айкын кайсы эмелер ошого катышууга мүмкүнчүлүгү бар деп туруп, анан ошону анализдеп туруп, ошо тиешелүү комиссия чечим чыгарып, интернет аркылуу чечим чыгарат да, бири-бири менен байланышпай. Анан ошо уткандардын негизинен ошо жанагы баланча компания утту деп туруп, жанагы жарыяланса анда түз туура болот. Белгилей кетсек, Дүйнөлүк банк 1994 жылдан тарта Каржы министрлиги менен донордук жактан кызматташып келет. 2014 жылы реконструкция жана өнүгүү эл аралык банкы Каржы министрлигине $500.000 берген. Анын негизинде 2015 жылдан тарта мамлекеттик сатып алуулардын жөнгө салуу иштери жүргүзүлүп келет. Жодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.